Амансыздарбы, жалпыңыздарга жагымдуу кеч, жакшы маанай калап, 7 каналда кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Бул кечте жакын адам менен ырдашканга дегеле эмне жетсин дегеним бүгүнкү студиябызда өзгөчө айым конокто. Алдыда кененирээк тааныштырабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзү айтылып тургандай эле ысык чайдан ичип келген коногубуз менен маектешебиз. Ал эми ушундай эң сонун атмосфера түзүп берген биздин демөөрчүбүз пиала чайы. Түсү дагы керемет, даамы дагы өзгөчө. Мына дал ушул пиала чайынан ичип бүгүн келген коногубуз менен сырдашабыз. Ал эми телекөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды окшойт. Бүгүн кайсыл айым келди экен, ким келди экен деп. Тааныштыра кетсем, маданияттын мыкты кызматкери ырчы айым Сурма. Бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу 7 каналдын жалпы көрөрмандары. Сиздер менен амандашып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Кандай келип алдыңыз? Ысыкта кыйналбай эле келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Баары жакшы. Жайдын аябай аптаптуу ысык болуп атат. Эшикке чынын айтканда ысыктан чыккан келбей атып бараң. Бирок болгону менен жанагы тирилик улан өрөткөн, жашашат өтө өрөткөн дегендей ысык болсо деле жаныбыз тынбай эле оокаттын артынан жүрөбүз. Жакшы. Алгач эле ушул жай мезгили, эс алуу мезгили, азыр баардык чыгармачыл адамдар дагы тоого кетип, айтор эс алып жаткан учуру. Айрымдары чыгармачылыкка катуу киришип жаткан учуру. Сиз эмне менен алектенип атасыз учурда? Учурда биз дагы чыгармачылык менен акырын иштеп атабыз. Анан эл катары мен дагы 2 жолу көлгө барып салып келдим. 2 жолу жетиштиңиз, 3 жолу. Айтайын дегеним биз эми бир эки жолкусу элдин кызматында болуп, тойдо кызматка барып, анан жумуш артынан эс алгычакты келдик. Ал эми 3-чү жолу ошол үй бүлөбүз менен барып, апамдын айылдан келген, апамды алып барып, көлдү көрсөтүп эс алып келдик. Үй бүлөлүк эс алуу болуп турду, Жакшы. Ошол жакшы буюрса. Алгач эле эфирибиздин башында сизди ырдаталы, маанайыбызды көтөрүп алалы. Келиңиз, комузуңузду дагы алып келипсиз. Комуздун коштосун ырдап бересизби бизге? Ырдап берейин, Келиңиздер, анда эмесе жалпы 7 каналдын көрөрмандары үчүн ысык чай ичкичекти чай үстүндө, жайдын аптаптуу күнүндө негизи эле аял заты гүлдү алганды жакшы көрөбүз го. Сыймык Бешекеев агабыздын обоно таандык болгон Гүл кармап колдорума деген чыгармасы келген. Жолуккан кандай бакыт, гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна, гүл кармап колдорума, бактылуу болгонума, баратам жолдомуна. Артылып колдор астан, арбалып махабатка, айланып келеличи, арманды таштап артка, өмүр аз ойлоп көрсөм, өкүттө калбай эртең, эргитип жүрөгүмдү, эркелеп койчу эркем, өмүр аз ойлоп көрсөм, өкүттө калбай эртең, эргитип жүрөгүмдү,
түшүп сүйгөндөргө жолуккан кандай бакыт гүл кармап колдурумай бактылуу болгонумай мен сени көрүүчүн баратам жолдомунай мен сени сүйөм дечи сендикмин сендик дечи бир өмүр эсте калсын сүйүүнүн ушул кечи бир өмүр жадда калсын сүйүүнүн ушул кечи. Керемет Баракелде, сыным айым, үнүңүзгө береке. Шындыгында керемет чыгарма болду сүйүү жөнүндө. Негизи эле сиздердин ар бир чыгарган ырларыңыздар көпчүлүктүн көңүллөрүнөн орун алып хитке айланат эмеспи? Анан чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Акыркы кандай жаңылыктар болуп жатат чыгармачылыгыңызда? Чыгармачылыкта буюрса жакшы, акырындан көрүп атабыз. Акыркы чыгармалардан элдин көбү билет, ошо Ошко Айгызым чыгармасынан кийин дагы бир жаңы кызым деген чыгарма жазганбыз. Ал кызым деген чыгарма бирок Айгызымдан өзгөчөлөнүп, эме узап турмуш жолун озуп аткан кыздарга ылайыктуу жазылган чыгарма. Андан сырткары да жакында эле Жолугалы деген жаңы дуэт чыгарма жаздык. Сөз обону Тотомидин Жолдошовдун калеминен таандык. Буюрса жакын күндөрдө клип ошол чыгарманын үстүнөн клип тартып атабыз. Клип тартып калсак, буюрса сиздер менен чогуу дагы бөлүшөбүз. Андан сырткары акыркы учурда дуэттен да сырткары өзүнчө жеке чыгарма, жеке ырдаганга да басым жасап атам. Негизи биздин группада чектөө жок. Дуэттен сырткары ырдабайсың деген чектөө жок, бирок деген менен ошол эле учурда сольный да ырдай берсе болот. Ошол себептүү сольный чыгарма, жекече менин аткарымдагы чыгармаларга да көп болосуздар. Буюрса жакын арада бөлүшөбүз. Демек жакын арада жакшы жаңылыктар менен чогуу болот экенбиз да. Анан клип деп калбадыңызбы? Негизи ар бир чыгарган чыгармага өзгөчө клип тартуу дагы бул чоң түйшүктү талап кылса керек, жоопкерчиликти. Анан клиптериңиздер да өзгөчө. Ошол боюнча да айта кетсеңиз деги эле кандай кыйынчылыктар болот, анан канча чыгымдар дагы көп эле кетсе керек? Негизи клип тартууда чынын айтканда аябай эле жакшы эле болот. Себеби ар бир нерсе ошол чыгарма үчүн, ошол биз чыгармада айтайын деген ырдагы нерсени клип аркылуу биз көргөзүп беришибиз керек да элдергечи. Ошол себептүү кандай гана кыйынчылык болбосун, болушунча жакшы эле расход салабыз. Чынын айтканда, эми суммасын айтпай эле коеюн. Бирок Айгызым деген чыгармабызга биз орто эсеп менен бир машиненин акчасын жумшаганбыз. Бирок шүгүр, Кудайга миң мертебе шүгүр, Айгызым деген чыгарманы көп кичинекей балдар ырдап, көп көрөрмөн топтой алдык. Андан сырткары YouTube каналдан 13 миллион просмотр, 13 миллион көрүүчү топтой алды да. Канча күндө топтолду? Ошондо 2 жылда, акыркы 3-чү жыл болуп баратат. 13 миллион көрүүчү топтой алды. Жакшы. Анан Ошкого деле расход кылганбыз. Ар бир клиптин өзүнчө түйшүгү болот, ар бир клибибизге чыгармачылыкка салабыз. Эч кандай демөөрчүлөр жок, өзүңүздөр гана? Биз эч кандай продюсери дагы жок, менеджери дагы жок. Өз чөнтөгүбүздөн эле чынын айтканда каржылайбыз чыгармачылык жагын. Ошол Тотомидин Жолдошов айкем экөөбүз тойлордо кызмат кылабыз. Ошол тойдон таап келгендерибизди чыгармачылыкка жумшап, элге өзүбүздүн ырларга жумшап, кайра андан топтогон каражатты кайра жумшап, ошентип өз чөнтөгүбүздөн. Ошо клиптер көпчүлүк жумушту өзүбүз кылабыз деп калбадыңызбы, продюсер жок депчи. Анан бирок ар бир клипте режиссерлор иштегенби же өзүңүздүн идеяңыздар баалы? Биздин дагы негизи сценарий боюнча Тайкем ырды жазып атканда клиби да ушундай болуш керек, сценарий да чогуу өзү жазат да. Режиссерлорду Эрнис Сыдыковго, Бекзат, Баяман деген балдарга тарттырабыз. Клип жагынчы. Анан режиссер менен Назым агай менен иштешебиз. Ошол агайда режиссер Эркин Эген деген да агайыбыз. Ошол сценарист болуп, режиссер болуп жүрөт, бирок көбүнчө идеяны Тайкем Тотомидин Жолдошов сунуштайт. Тотомидин мырза сунуштайт экен да. Ал огончу катары ыр жаралып атканда эле ырдын клиби да ушундай болсо, огонго төп келген, текст да ушундай болсо деп баардыгын ойлонот да. Жакшы.
клиптер жөнүндө дагы сөз кылып калдык. Анда сиздин бир жагымдуу апа жөнүндө клибиңизге кезекти берели дагы. Андан соң маегибизди уланталы. Ama siz benim maqtanağım Papa Men sizdimi dedi alparağım Papa Siz barda dörttünüp artaradım Buladımsız Papa Yıl bir tözdü şattanağım Papa Men sizden gibi altarağım Papa Öpünüz burada tapartarağım Çınarımsız Papa Hala siz benim maqtanağım Papa Men sizden etkili alparağım Papa Barda börttünüp artaradım Buladımsız Papa Yıl bir tözdü şattanağım Papa Men sizden gibi altarağım Papa Öpünüz sırda tapartarağım Çınarımsız Papa Hala siz benim maqtanağım Papa Men sizden etkili alparağım Papa Barda dörttünüp artaradım Buladımsız Apa. Men sizde Mekke'ye alparım. Bir tözdü şattanağım Papa Men sizden gibi alparağım Papa Özünüz sırda tapartarağım Çınarımsız Papa
Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи. Сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд. Даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү ызыктырып чай ичели. Пиала Голд. Түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүз эң сонун маанайда уланып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй пияла чайыдан ичип, маегибизди улантып жатабыз. Пияла чайын сиздерге дагы сунуштайбыз. Ал эми биз маегибизди уланталы. Мына жаңы эле апа жөнүндө жагымдуу чыгарманы да көрүп албадыкпы? Бул чыгарма боюнча да айта кетсеңиз. Апа деген чыгарма боюнча бул чыгарманы мындан кылып айтпасам 2 жыл болуп кетти, 3-үчү жыл болуп баратат го. Жазгам. Негизи бул чыгарма казак бир туугандардын обону. Ошолордун чыгармасы. Буну бир гана мен эмес, башка көптөгөн ырчылар аткарды да. Анан бул клипке дагы көп эле каражат жумшаганбыз. Муну бир гана локацияны көлдөгү жанагы көл жактан тартканбыз да. Эртең мененки таңкы саат 4-төрдө туруп, эртең мененки күндүн чыгып келаткан кадрларды дагы клипке керек болчу да. Ошолорду алыш үчүн көлдүндө бир айылына барып, бул калп айтпасам 2 күн ичинде тартылган клип да. 3-күнгө чейин бир күн даярданганбыз. Анан эми ар бир эле жумуштун оңой нерсеси жок да, чынын айтканда. Бул чыгармага деле жакшы расход жумшадык. Анан Асхат Сулайманов, бул жакта главный роль Асхат Сулайманов экен болуп берген. Анан ошол клипке биздин апабыз дагы карыса дагы аябай жакшы роль аткарып берген да. Өзүңүздүн апаңыз? Жок, клипке башка апа аткарган, ал бирок жакшы роль аткарып берген да. Өзү актриса эмес экен, бирок аябай жан дүйнөсү менен аткарып берген да. Аябай жакшы чыгарма болду. Жакшы, мына апа жөнүндө сөз дагы кылып калбадыкпы? Апаларга кандай чыгармаларды аткарсак дагы аздык кылат эмеспи? Анан баягы сиз ушундай сахна артында жүргөндө үйдөгүлөр көрөт да сизди, анан сындайбы? Апаңыз бул жери мындай болуп калыптыр, же бул жери мындай кылып койсоң болмок деп сизге сын айтабы? Мен тура эле аябай жакшы суроо болду. Апам албетте мага кеңешин дагы айтат, сынын дагы айтат. Менин эң бир жөлөк таягым чыгармачылыктагы апам деп да айта алам. Менин бир гана сын айтпастан кичинекей кезимден баштап эле менин чыгармачылыгымды колдоп келген апам болуп эсептелинет. Бул жер мындай болуп калыптыр кызым, мындай кылсаң болмок деп аябай жакшы сунуштарын айтып келет да. Анан өзү чыгармачылыктын кишиси болбосо дагы, бирок жан дүйнөсү чыгармачылык киши деп билем да. Себеби апам кичинекей кезинде аябай ырдагысы келишкен да, ырдаганы жакшы көрүп, анан жашоо шарттын, турмуштун түйшүгү дегендейчи, ошол нерсеге моюнсунуп ырдабай калган деп айтат да. Эми ошол максатыма сен жет, ошол менин максатым сен ишке ашыр деп айтып калат да. Ошонун апамдын дагы колдоосу менен шүгүр. Демек ошол апаңыздын кыялын, максатын сиз ишке ашырып жатсыз да. Абрындатып атабыз. Анткени эне деген кызынын деле ушундай бир ийгиликтерин көрүп, өзү аябай сүйүнсө керек. Эне эч качан балага жамандык нерсе каалабайт го. Балага ар дайым жөлөк тирек болуп келет да. Ошол сыяктуу эле апам кеңешчим, менин сырдашым ар дайым колдоп келет. Аябай чыгармачылыкта колдоосу жакшы. Дагы бир анда чыгарманы ырдаталы сизге. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Комуздун коштоосунда бир чыгарма аткарып берейин. Анда эмесе Сурмайымдан дагы бир жагымдуу чыгарма болсун. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жакшы болот. Бир чыгарма аткарып берейин. Баарыңыздарга маалым болгон Муктарбек Ишон уулу агайыбыздын Жүрөк сыры деген чыгарманы аткарып берейин.
арзусун турмуштун татпай ачуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей таттуусун сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер мен сени сүйбөсөм эгер мен сени үнүңүзгө береке. Сүйгөндө кандай гана ырлар ырдалып келген. сүйгөндө сүйүүнү ырдап койсоң болот го. Сүйсүз жашоо маңызсыз. Ал эми сиз мына ар бир чыгармаңызды ушундай комуздун коштоосунда ырдайсыз. Комузду да жакшы ойнойсуз. Деги эле канча убакыт болду? Комуз чертип жүргөнүмө Деги эле канча аспаптын үстүндө ойноп келесиз? негизи мен комуз чертип жүргөнүмө көп эле убакыт болду. Мен кичинекей кезимден баштап эле комузга кызыгым аябай жакшы болчу. Анан айылда жана жакшы черткен байкелер болот го. Ошолордон суранып мен деле чертейинчи, үйрөнөйүнчү деп аябай кызыгуум жакшы болуп комузду үйрөнүп алгам да. Бирок ошол кызыгуум мени тынч койбой, андан дагы ары окуп үйрөнгүм келип, ушул комузумдун артынан, өзүмдүн жан дүйнөмдүн көксөгөнүн артынан Любовь Арабишина Алиеватындагы көркөм өнөр университетинде окуганмын. Ал жакта 5 жыл окуп билим алып, элдик ырдоо бөлүмүн Элзара Өскөнбаева эжекебизден сабак алгам, уруксатым болот. Ошол эжекебизден сабак алып, калп айтпасам бир 5 жылдан ашык андан деле көп убакытта ырдап келатырмын комуз менен. Бирок окууну бүткөнүмө 5 жыл болду да негизи. Бирок окуганга чейин бир аз чертчимин. Бирок мынчалык профессионал черталчу эмесмин да. Мына сөз башында айтып калбадыңызбы, жакшы дагы жаңылыгым менен бөлүшөм депчи. Ооба. Ошол жаңылыгыңызды айта кетиңизчи. Ошол жаңы айтпадымбы? Ошол окуп бүттүм деп, ошол алган билимимди текке кетирбейин деп, өзүм негизи чыгармачылык киши болгондон кийин, эгер каалоочулар болсо деп, мен өзүм жакында эле студия ачканбыз. Тотомидин Сурма студиясы деп ачканбыз. Ал жакта комуз, вокалдан элдик ырдоо, ошол элдик ырларды ырдоо боюнча мен сабак берем. Комуздан, фортепианодан вокал өтөбүз. Анан Тотомидин Жолдошов гитарадан сабак берет. Учурдан пайдаланып айтып кетсем болобу? Эгер каалоочулар болсо, биздин окуу жайга келип билим алсаңыздар болот. Негизи кийинки жаштар, бизден кийинки муунку жаштар дагы сабак алып, ырдап, өнөр оозо тартылыш керек да. Талант эч качан жерде калбайт, өлбөйт дейт го. Бизден дагы кыйын ырдаанычылар бар. Бизден дагы эл арасынан мыкты таланттар тапса болот да. Бирок ошолор кантип дальше ырдап, кантип мен ойной алам, ушу талантымды кантип өздөштүрүп мага поддержка кыла турган киши деген сыяктуу өнөр канасын таппай жатса, биз багыт берүүгө ар дайым даярбыз. Биздин адреске келип, бизге байланышсаңыздар, мен Сурма деп өзүмдүн баракчам бар, ошол жака жазсаңыздар деле биз сиздер менен байланышсак болот буюрса. Теле-көрүүчүлөрүбүзгө да биз айтып кетели, анда талантты таңшыган мондай баягы чыгармачылыкка талпынып жаткан жаштарыбызга бул чоң эле мүмкүнчүлүк болот экен да, сиздер болушунча жардам берип, үйрөтөт экенсиздер да, комуз менен. Андан сырткары ошол бизден алып үйрөнүп ырдап калгандан кийин студиябыз дагы бар, студияларга дагы ыр жаздырып беребиз да. Айтор ошол мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктү эгер пайдаланам, ошондой мүмкүнчүлүк кайдан тапсам болот деген каалоочулар болсо, келсеңиздер болот. Менде жашы чектелүү эмес, чынын айтканда. Эми чектелүү болгондо тамашалап коем, 6 жаштан 60 жашка чейин депчи негизи. Негизи бирок мен ырдай алам деп келгендер аябай көп. Азыркы учурда окуучуларым калп айтпасам бир 50 чакты окуучу окутуп атам.
Кудайга шүгүр аз убакыт эле аябай көп соптолуп кетти да. Анан өзүңүз жетишип атасызбы? Жетишип атам. Аракет кылып атам жетишкенге. Күндүз жумуш менен алек болуп, кечинде тойго барып атам дегендей. Анан менде эң кызыгы ар кандай возрасттагылар да. Жаш балдар бар, байкелер бар, эжелер бар. Мендеги улуугумдагы 50 жаштагы сонун ырдаган эжелер бар экен да. Чынын айтканда мен аябай эл арасында аябай таланттуу кишилер бар экенине дагы бир жолу ынандым. Ошентип сиздер дагы ырдагыңар келип, өз талантыңыздарга дагы өздөштүрүп кетүүчү мүмкүнчүлүк таппай барасаңар, бизге кайрылсаңыздар болот деп айтып кетмекчимин. Демек, жаш таланттарга чындыгында жакшы мүмкүнчүлүк экен. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон болсун. Комуздун коштоосунда сонун чыгармаларды аткарып жатып, биздин эфирибиз дагы аяктап калды. Келиңиз. Рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин жумушуңуздарга ийгилик каалайм. Негизи мен айта кетсем болобу, айтып кетсем. Ооба, айта бериңиз. Эстрадница ырдап жүргөнүм менен, бирок болбой эле жан дүйнөм комузга тартат да. Себеби элдик ырдоо бөлүмүн аяктагандыктанбы, анан ошол комузум экөөбүз жаманбы жакшыбы акырында эл арасында кыбырап келатабыз. Жанатан ушул силерге да чоң рахмат. Эл менен бизди байланыштырган көпүрө болуп жибериңиздер. Жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Ар дайым жакшы күндөрдө гана жолугуп, жакшы жаңылыктарыбыз менен, жакшы клиптер менен сиздерди сүйүнүп турабыз. Рахмат сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Чыгармачылык ийгилик, алдыда дагы жакшы жаңылыктарыңыз менен өзүңүз айтып кеткендей бирге көрөт экенбиз, буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүнө сырдашуу берүүбүздө бүгүн өзгөчө айым дагы конокто болду. Атап кетсем, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, айтор, көп кырдуу таланттын ээси Сурмайым конокто болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.